Саламатсыздарбы, урматтуу эл журт. Мен бүгүн 2025 жыл 1 январь күнү ушу сиздерге бир-эки маселе боюнча кайрылууну чечтим. Себеби дегенде жыл жаңырып, баардыгыбыз жаңы жылды жаңы үмүттөр менен, жаңы иш пландар менен баштап аткандан кийин ар кимдин өзүнүн пландарыбыз бар. Андан сырткары урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин 2025 жылгы биздин алдыбызга койгон чоң максат талаптары бар. Ошолорду аткаруунун негизинде менде бир-эки ойлор пайда болду. Ошолорду сиздер менен бөлүшүп кетүүнү туура чечтим. Тем более азыр баардыгыңыздар каникулда жүрөсүздөр, карап ойлоп чыкканга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Биринчиден, 2025 жылдын 1 январынан баштап коррупцияга каршы күрөшүү мыйзамдары катаалданды. Муну мен ачык жана баардык элдерге жеткизип коюуну чечтим. Себеби дегенде бул мыйзамдын аткарыла башташынын негизинде көптөгөн адамдар ошол коррупцияга аракет кылгандар, коррупция жасаган адамдар, айрыкча мамлекеттик органдардын кызматкерлери билиш керек. Кийин билбей калып турмун, мыйзамдардын өзгөргөндүгүн мен сезбей калып турмун. Анан ошонун негизинде мурдагыдай эле окшойт деген ойдо болуп турмун деген болбош керек. Биринчиден, урматтуу эл журт, 2025 негизги биздин максатыбыз бул 2025 жылдын 2025-2026 жылдары Кыргызстаныбызда коррупция деген илдетти жоюу, жок кылуу болуп эсептелет. Жана биз ушул максатыбызга жетишибиз керек. Эмне үчүн мен муну айтып жатам? Көпчүлүгүңүздөр ойлоп жатсаңыздар керек, коррупцияны жеңе албайсыңар, коррупцияны жеңүүгө мүмкүнчүл эмес, жана ал өтө кыйын деп. Туура, өтө кыйын. Жеңиш өтө кыйын. Күрөшүү дагы өтө кыйын. Бирок биз ушуну жеңебиз жана жок кылабыз деген максатыбызды алдыга коюп атабыз. 2025 жана 2026 жылдардын тегерегинде ушул коррупциялык илдеттер Кыргызстаныбызда болбош керек. Эсиңиздерде болсо керек, биз ушул маселелер боюнча мындан бир нече жылдар, 1-2 жылдар мурда уюшкан кылмыштуулук топторду дагы жоёбуз, аларды жок кылабыз деген маалда кээ бир адамдар, чын айтканда көпчүлүк эле адамдар ишенишкен эмес. Кээ бирлери даже бизди шылдыңдап чыккан. Жок эле нерсени айтып атасыңар, колуңардан келбейт деп. Себеби адамдар билген, бул уюшкан кылмыштуулук топ коомубузда толук бойдон коомубузду басып алганын, коомубузда алар мамлекеттик бардык бийлик органдарына аралашып, ошол элдин дагы ушулардын жоюусуна көзү жеткен эмес. Кээ бир адамдар бизди түздөн түз эле шылдыңдашкан. Бул дагы силердин кезектеги пиарыңар болсо керек. Уюшкан кылмыштуулук топту жеңе албайсыңар жана колуңардан келбейт деп. Бирок мына азыр карабайсыңарбы? 2025 жылга кирип атабыз. Мен жоопкерчиликтүү түрдө Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчиси катары жоопкерчиликтүү түрдө айта аламын. Биздин Кыргызстаныбызда бүгүнкү күндө уюшкан кылмыштуулук топ жок. Кылмыштуу бандиттер, уюшкан кылмыштуу бандиттер жок болду. Туура кылмышкерлер болот, алар калган. Жана мындан ары дагы ар түрдүү майда кылмыштар жасалышы мүмкүн. Себеби коом болгондон кийин ушул маселелер толук токтоп калыш кыйын экен. Бирок ошондой мезгилде жанагы уюшуп алып, бир башына туруп алып, жанагы айткандай, булардын тили менен айтканда мыйзамдагы ууру, положение, смотрящий болуп, райондорду бөлүп алып, облустарды бөлүп алып, баары жерден өздөрүнүн адамдарын коюп, мамлекеттик органдардан толук маалыматтарды алып, алардын ичине адамдарын коюп, ар түрдүү саясатка чейин киришип кеткен уюштуу кылмыштык топ бүгүн жок. Жана мындан ары болбойт. Мен муну жоопкерчиликтүү айта алам. Мындан ары биздин жеке ишкерлер, мамлекеттик органдар, жөнөкөй адамдар эч кимден коркпостон, үркпөстөн, өзүнүн бизнестерин жүргүзүп, эч кимге эч нерсе төлөбөстөн, эч кандай бирөөлөргө чуркап барып, менин жумушумду чечип бер деп, жанагы уюшкан кылмыштуулукка барбастан мамлекетти кайрыла турган болот. Мамлекет мындан ары буюрса, мыйзамдын чегинде ошол адамдардын талаптарын аткарууга милдеттүү болот. То есть мен дагы бир жолу айтып коеюн, бүгүнкү күндө Кыргызстаныбызда уюшкан кылмыштуулук топ деген жок болду. ОПГ деген жок мындан ары. Мына биз ушуга жетиштик. Ошондой эле коррупцияны дагы жойгонго жетишебиз, Кудай буюрса.
ошого аракетибизди кылып атабыз. Ошого мына күч аракетибизди жумшап атабыз. 2025-жылдан баштап мыйзамдарга өзгөртүү киргиздик. Жакында эле урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич кол коюп берди ошол мыйзамга, киргизилген өзгөртүүгө киргизилген мыйзамга. Ал мыйзамдын негизинде бизде эмне болот? Бизде эми мурдагыдай коррупционерлер кармалган болсо, мыйзам чегинде штраф менен бошонуп кете албайт. Штраф дегенди алып салдык. Мындан ары эми ошол коррупцияга байланыштуу кылмыштар менен кармалган адамдар сөзсүз түрдө түрмө мөөнөтүн алышат. Бул мыйзамдын чегинде. Түрмө мөөнөтүн алышат. Бул бир. Экинчиден, ошол адамдардын жакын туугандары, ата-энеси, бир туугандары же өмүрлүк жарлары мамлекеттик кызматтарда иштеген болсо, мамлекеттик кызматтан четтетилет. Ал эми өздөрү болсо, ошого жазага тартылгандан кийин өмүр бою мамлекеттик, муниципалдык же укук коргоо органдарына жумушка тура албайт. Мына мыйзамдын катаалдыгы ушунда болду. Ошондуктан урматтуу мамлекеттик органдын кызматкерлери, мен силерге ачыктан ачык кайрылып кетким келет. Мындан ары ошол коррупциялык элементтерге, коррупциялык жанагы кылмыштарга барбооңорду чакырам. Айрыкча мына илим билим берүү тармагында, медицина тармагында, ошол эле мына мамлекеттик органдардагы район, акимдер, облустар, министрликтер, ошол жерде иштеген жооптуу кызматкерлер, мамлекеттик сатып алуулар жана башка жерлерде бардык жерине айтып коеюн. Эртең мен билбей калып турмун деп ыйлабаңыздар. Биз мындан ары ушул коррупцияга каршы күрөшүүнү күчөтөбүз жана мындан ары ошого толук бойдон бардык күчүбүздү жумшайбыз. Дагы бир жолу айтайын. 2025-2026-да биздин Кыргызстаныбызда коррупциялык элементтер калбаш керек. Мына ошого аракет кылабыз. Кайсыл жерде коррупция болсо, кайсыл коомдо, кайсыл мамлекетте коррупция болсо, ал мамлекет өнүкпөйт. Же өнүксө дагы жанагы эмне деп коет, мындай бир туура эмес жака өнүгүп калат. Туура эмес жака өнүгүп, жана искусственно өнүгүп калышы мүмкүн. А биз толук бойдон аларды жойсок, мамлекетибиз мыйзамдуу, акыйкаттуу мамлекетке айланат. Эркин мамлекетке айланат. Кудай буйрса, мына ошого багыт алышыбыз керек. Бул биринчи маселе. Экинчи бир маселебиз бар. Урматтуу эл журт, бул ушул коррупцияны жоюу маселесинен кийин дагы бир чоң бир маселени мен көтөрүп чыгайын деп айттым. Бул биздин укук коргоо, коопсуздук, прокуратура жана сот органдарынын кызматкерлерине. Урматтуу президентибиз өзүнүн 3-чү элдик курултайда өзүнүн сөзүндө так биздин алдыбызга тапшырманы коюп кетти. Эч кандай адамдарды күнөөсүз күнөөлөп атайын уюштурулган чагым менен же болбосо преследование деп коет. Атайын алардын артынан кууп түшүп адамдарды күнөөлөмөгүлө. Эгерде андай боло турган болсо өзүңөр жоопко тартыласыңар деди. Ошондуктан урматтуу укук коргоо органдарынын кызматкерлери мындан ары кимде ким күнөөсү жок адамды күнөөлөп, подстава кылып, же болбосо преследование кылып, артынан кууп түшүп, жок жерден күнөөгө тартканга аракет кылса, биз ал адамдарга чоң каттуу мыйзам чегинде жазаларды көрөбүз. Урматтуу кызматкерлер, сиздердин ошол адамдарды подстава кылып, артынан түшүп, күнөөсү жокторду күнөөлүү кылып алып келген жыйынтыгыңар, результатыңардын бизге кереги жок. Мына мен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчиси катары, ушул укук коргоо органдарынын куратору катары айтып коеюн. Бизге андай кызматыңардын кереги жок. Бизге андай результаттардын кереги жок. Андан сырткары, мында мамлекетибиздин таза, адилеттүү болуп өнүгүшүнө ар бириңер салымыңарды кошушуңар керек.
Кимде ким ушул жол менен биз менен кете албай турган болсо, анда жолдон чыгып башка жумуштарды аткарышыңар керек. Биз менен ушу катаал жолдо, кыйын жолдо чогуу барам деген гана кызматкерлер биз менен калыш керек. Ушул маселе боюнча биз каттуу чараларды көрөбүз. Ал эми адам укугун коргоо бул биздин эң негизги милдеттерибизде болуш керек. Адам укугун коргоп, адамдарыбызды, элибизди, журтубузду жөн жерден күнөөлөбөшүбүз керек. Ал эми мыйзам бузгандарды сөзсүз түрдө күнөөгө мыйзам чегинеп алардын жоопкерчилигин каратууга биз милдеттүүбүз. Мына ушул нерсени чыгарбаңыздар. Анан дагы бир маселе бар. Ушул урматтуу эл журт, ушу бүгүн кайрылуумда дагы баса белгилеп айтып кетким келет. Ушул өз оюмду мен өз оюмду таңуулабаймын коомго, бирок кеңеш иретинде ошол өз оюмду айтып кетким керек. Билесиздер, биздин коомубузда бүгүнкү күндө эрежесиз эр уруш деген бир спорттун түрү бар. Ошону менен биздин көптөгөн жаштарыбыз машыгышып, көптөгөн жаштарыбыз ушу эрежесиз эр уруш деген бул спорттун түрү турбайбы? Ушу менен биз машыксам атактуу, даңктуу болот турбаймы деп туура эмес ойлонушу болгон. Мен ачык айтышым керек. Эрежесиз эр уруш бой без правил деп коет го. Ушуну Кыргызстанда өткөзүп, Кыргызстанда машыгууларды ушу менен токтотушубуз керек. Мунун бизге кереги жок. Эрежесиз эр урушта адамдар, жаш балдарыбыз айрыкча күчкө толгон, ошол мушташканга аракет кылган, эрежесиз эр урушууга аракет кылган балдарыбыздын көпчүлүгү азыр өздөрүңөр түшүнбөй атасыңар. Азыр мына 20 жашта, 25 жашта, 30 жаштагы жаш балдарсыңар, күчүңөр көп. Так, силер келечекти ойлогула. 40тан өткөндөн кийин 50ге барганда баарыңар ошол мушташып жүрүп, майып болуп калып атасыңар. Көпчүлүгүңөрдүн жашоого туруксуз болуп калып атасыңар. Ошондуктан эрежесиз эр уруш дегенди биз токтотушубуз керек. Бул спорттун түрү деле эмес. Бул мушташтын бир түрү. Спорттун түрү деген бул олимпиадалык спорттун түрлөрү бар. Күчүңөр барып ошол жака катышкыла. Бокска катышкыла, күрөшкө катышкыла, дзюдого катышкыла, сууда сүзүүгө катышкыла, футболго катышкыла. Мына ошолорду катышкыла дагы мамлекетибиздин туусун көтөргүлө. Мамлекетибиздин эли журтубуздун атак даңкын чыгаргыла. А биз болсо ошон үчүн кам көрөбүз, жардам беребиз силерге. Ошондуктан мен кайрылып кетер элем, бул эрежесиз эр уруш деген бир эле ошол спортсмендердин өздөрүнө зыянын тийгизбестен, бул келечек муунубузга зыян тийгизип атат. Коомубуздун туура эмес тарапка өнүгүшүнө багыт берип атат. Келечектеги муундарыбыз күчтүү болсок, ушу бирөөнү урсак, жыксак же мушташсак биз жакшы болот экенбиз деген ойдо калып атышат. Андай эмес. Илимдүү, билимдүү болуш керек. Так, спортсмен болгун келсе, туура багыттагы спорт менен машыгыш керек. Мен эсептеймин, эрежесиз эр уруш дегенди биз Кыргызстанда токтотушубуз керек. Муну биздин кийинки муундарыбызга, азыркы жаштарыбызга үлгү кылып көрсөтпөшүбүз керек. Бул болбогон спорт. Спорт деле эмес бул. Дагы бир жолу айтайын, бул спорт деле эмес, бул мушташуунун бир түрү. Анан жанагы башка мамлекеттер машыгып атпайбы, башка мамлекеттер ушуну жасап атпайбы дегендерге айтып коёр элем. Башка мамлекеттер жасаса алар өзүнүн иши, жасай беришсин. Мушташкысы келеби? Бири-биринин башын көзүн жаргысы келеби? Бири-бирин езип былчылдаткысы келеби? Былчылдата берсин. Биз өзүбүзгө жооп берели. Өзүбүздүн коомубузга жооп берели. Эртең келечек муунга жооп берели. Биз даже керек болсо ушул мусулмандыкта деле бул туура эмес нерсе. Мусулмандык динибизде деле бири-бирибизди былчылдатып, башка көзгө чапкылап, ушул эсооп, жыгылып, бир жери сынып, таркалангыча чапкылай берген бул туура эмес нерсе. Ошондуктан урматтуу жаштар, урматтуу ушул эрежесиз эр уруш менен машыгып аткан биздин спортсмендер, башка спорт түрүнө өткүлө, муну таштагыла. Давайте чогуу токтотойлу. Мен бул боюнча улуттук олимпиадалык комитеттин башчысына да кайрылып кетемин. Ошол жердеги федерацияларга кайрылып кетемин. Мына биздин департамент, спорт департаменти, Министерство культурада силер дагы ушул боюнча чара көргүлө. Ушул маселеге катуу көңүл бурушубуз керек. Коомубузду оңдойбуз дейбизби? Келечегибизди аныктайбыз дейбизби? Келечекте биз илимдүү, билимдүү, мамлекетти коргогон, мамлекет үчүн жанын берген жаштарды тарбиялайбыз дейбизби? Демек, биз ушул жаман илдеттен арылышыбыз керек. Ушуга түздөн түз багыт алышыбыз керек.
Андан сырткары урматтуу эл журт, мен дагы бир маселе боюнча көңүлүңүздөрдү буруп кетким келип атат. Мына кечээ эле жаңы жылды өткүздүк. Жаңы жыл боюнча дагы бир эки ойлорум бар. Чын айтыш керек, бул ойлорум менин жеке оюм. Муну мен эч ким менен макулдашып, акылдашкан деле жокмун. Силерге бирок жеткизип коеюн дедим. Жаңы жылда мына салюттарды атып атабыз. Ушу салют атуу салтыны биз токтотушубуз керек. Жок дегенде мамлекеттик органдарда токтотушубуз керек. Мына мэриялар, райондор, облустар, мамлекеттик ишкана жетекчилери жана башкалар ушул салюттарды атышып, жерлерди атып атышат. Ушуну жок дегенде кийинки жылдан баштап мамлекеттик органдарды токтотойлучу. Мэрияда мына Бишкек мэриясы, Ош мэриясы жана башка канча бир 23тен ашык 26 биздин шаарларыбыз бар. Ошол жерлерди токтотойлу. 40тан ашык райондорубуз бар. Ошол жерлерди токтотойлу. Мамлекетибиз жок дегенде 50ден ашык жерде ушул салюттар атылат экен. Жаңы жыл болгондо. Ушуну токтотойлу. Ал эми жеке адамдар өздөрү атса, кааласа ата берсин. Жеке адамдарга тыюу салбайбыз. Биз мамлекеттик органдар үлгү болуп берели, ошону токтотойлу. Бул туура эмес маселе экенин уже коомубуз эле түшүнө баштады. Коомубуздун эми жарымын дебейин, көпчүлүк бөлүгү уже салют атканга мындай ышкыбоз эле болуп атышкан жок. Мен мындай эсептеп чыктым, бир болжол менен 50ден ашык мамлекеттик органдар ушу салют атат экен. Ошол 50ден ашык мамлекеттик органдардын аткан салюттарына, кеткен акчаларына, каражаттарына, жөнөкөй адамдарга, үйсүз жүргөн, жайсыз жүргөн көп балалуу ата-энелерге, көп балалуу үй бүлөлөргө, майыптарга, жоктон үй алып берсе дагы 50 үй алып берип коюшмак. 50 квартираны сатып алып, ошону киргизип коюшмак. Ал эми азыр болсо мына 5 минут аттык, жок болду, акча да жок болду. Элдерге дагы эч нерсе пайдасы болгон жок. Мына ушуну баш менен кичине бир ойлонуп көрөлүчү. Кээ бирлер айтып атышат, бул элге керек экен, элге бул зрелище болот экен. Элге керек болсо, элге зрелище болсо, эл өзү ата берсин. Жеке адамдарды биз тыйбайбыз. Мамлекеттик органдар ушуну токтотушубуз керек. Андан сырткары ушул эле жаңы жыл боюнча айтып кетелим. Мына бизде билесиздер, бул салт болуп калды. Бул салт деген бул жаман салт болуп калды. Эмне салт? Бул ушу жаңы жылдын алдында баягы корпоратив кечелерди өткүзүү салты. Бүт мамлекеттик органдын кызматкерлери, бардык мамлекеттик органдар бирөө калбай корпоратив кечелерди өткүзүшөт. Мен бул боюнча мына улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде тыюу салгам. Эч кандай корпоративди өткүзбөйсүңөр деп. Ал эми башка мамлекеттик органдарда бардык жерде өткүзүп атышат. Биздин мындай болжол менен эсептегендин негизинде 1000ге жакын мамлекеттик, то есть корпоративдик кечелер өтөт экен, мамлекеттик органдар тарабынан 1000ге жакын. Ар бир ошол корпоратив кечелерде 50ден 500ге чейин адамдар топтоп өткүзүп атышат. Бул деген эбегейсиз чоң чыгымдар болуп атат. Эң эле минималдуу түрдө алганда, ошол бир корпоративге бир $10.000 акча кетсе, 1000 корпоратив өткүзүш үчүн $10 миллион акча кетет экен. $10 миллион акчага $50.000 бир квартира болсо, канча адамга? 200 адамга биз квартира алып берип коймокпуз. 200 муктаж болуп, кыйналып аткан адамдарга квартира алып берип коймокпуз. Биз эмне кылып атабыз? Биз бир күндө 3-4 саатта ичип, жеп, кусуп, ошол акчанын бардыгын талаага таштап жок кылып кетип атабыз. Себеби дегенде мен бүгүн эле бир жерде болуп, бир адамдар менен сүйлөшүп отуруп калсам, жетекчилер менен. Бир жетекчи айтат, мен дейт 200 адамга дейт корпоратив өткүзүп бердим дейт. Ошондо бирөөсү деп мактанып атса, экинчиси мактанып атат, мен 500 адамга корпоратив өткүзүп бердим деп мактанып атат. Бул эмне деген акылсыздык? Бул корпоратив жөнүнө өтүп аткан жок да. Ал жерге акча кетип атат. Ал акчалар бир жактан топтолуп атат. Бюджеттен алгандары бар, бюджеттен албагандары ар бир адамдар өзү топтогондору бар, бирөөлөрдөн кысып алып келип өткүзүп аткандары бар. Ушундай эле кыйын болсоңор, кайрымдуу болсоңор, давайте ошол акчаңарды токтоткула. Мен айтаар элем, бул маселе боюнча дагы биздин мамлекеттик органдардын жетекчилери эсиңерге келгиле. Корпоратив кече дегенди токтоткула. Так, официалдуу түрдө өткүзгөндөр бар. Официалдуу түрдө мына президентибиз, урматтуу президентибиз жол өткүзүп атат. Биз жетекчилер менен анча-мынча жерге барып жол өткүзүп атабыз. Жаш балдарга ушул
кичине болсо да көңүл көтөрөлдү. Бирок корпоратив кечелерди өткүзүп жүргөндөр ушуну токтотушуңар керек. Муну кескин түрдө кийинки жылдан баштап ушуну токтотушубуз керек. Так, себеби дегенде дагы бир жолу айтып коеюн. Ошол жаңы жыл боюнча дагы. Мына жаңы жылда мен бир мамлекеттик орган бар жерде тартип болуш керек да. Мен мына бул жерде азыр жаңы жылдык маанай менен жакшынакай кылып сиздерге мындай бир тапшырма эмес, мындай өз оюмду менен бөлүшүп атам да. Мисалы үчүн, мына урматтуу президентибиз жаңы жылда бүт элибизди, журтубузду куттуктады, туурабы? Биз аны туура кабыл алабыз. Жана булга биз кунт коюп угабыз. Элибиздин баардыгы ушул президентибиз сүйлөп бүткөндөн кийин мына жаңы жыл келди деп куттуктайбыз дагы, бири-бирибизди кубанабыз. Бул туура нерсе. Мамлекетибиздин парламенттин жетекчиси элди куттуктап атат. Туура нерсе. Өкмөттөгү министрлер кабинетинин башчысы ал куттуктап атат элибизди. Бул да туура нерсе. Ошол эле мезгилде башка мамлекеттик органдын жетекчилери силер эмнени куттуктап атасыңар? Президентти да жакшы куттуктайсыңарбы? Өкмөт башчыдан да жакшы куттуктайсыңарбы? Же болбосо спикерден да жакшы куттуктайсыңарбы? Токтотуш керек. Президент куттуктадыбы? Спикер куттуктадыбы? Өкмөт жетекчиси куттуктадыбы? Жетет ошол. Анан карасам ар бир эле райондун жетекчилери, облустун жетекчилери, министрликтин жетекчилери чыгып алып элдин баарын куттуктамыш болуп атасыңар. Керек болсо айыл өкмөттүн жетекчилери чыгып алып куттуктап атышат. Уят эмеспи? Жетекчибизди куттуктагандан кийин ошону урмат сый кылайлы. Жетекчибиз куттуктадыбы? Баарыбыз ошонун ичиндебиз. Баарыбыз ошо президенттин алдында, өкмөттүн алдында, спикердин алдында иштеп аткан адамдарбыз. Ошо жетекчилерди куттуктаганы биздин баарыбыздын куттуктаганыбыз болот. Мына ушуну эстен чыгарбаңыздар. Мына ушуну тартип ушундан башталат. Тартип ушундан башталат. Карагылачы башка өлкөлөрдү. Мен бир-эки өлкөлөрдүкүн карап чыктым, мен аны мисал кылып айла коеюн. Бир гана ошол мамлекет башчысы куттуктап атат, болду ошо менен. Калгандары унчуккан жок. Калгандары ошого туура деп баш ийип калып атышат. Ошондон бул тартипти дагы көңүлгө булгула. То есть биз эми мурдагыдай болуп келе бербестен өзгөрүшүбүз керек. Коомубузду өзгөртүшүбүз керек. Мамлекетибизди өзгөртүшүбүз керек. Эли журтубуздун психологиясын өзгөртүшүбүз керек. Ошого ар бириңиздер аракет кыласыздар деген ойдомун. Эгерде мен туура эмес айтып, кимдир бирөөлөрдүн көңүлүнө тийип койсом, капа болбоңуздар. Жаңы жылда туура кабыл аласыз деген ойдомун. Мындан ары ушундай бир жакшылыктар менен жолуккан Алла Таалам буйруп насип этсин. Бирок бир нерсени баса белгилеп айтып кетемин. Урматтуу мамлекеттик органдын кызматкерлери коррупциялык элементтерге аралашпагыла. Пара берүү, пара алуу, коррупциялык схемаларды даярдоо жана ишке ашыруу боюнча этият болгула. Биздин кызматкерлер, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери бул багытта ишти күчөтөбүз. Биз эми ушул багытта ишти күчөтөбүз. Ушуну мен баса белгилеп айтып коеюн. Ушуга түшүп калбаңыздар. Так, өзүңүздөрдү эле эмес, бала чакаңыздарды, тууган уруңуздарды зарлатпагыла. Мамлекетибиз эркин болуп, өсүп өнүгүп, мыйзамдуу болуп, өсүшүнө ар бирибиз салым кошушубуз керек. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Саламатта болуңуздар. Мен дагы бир жолу нерсени айтып коеюн. Биз иштеп атабыз. Биз азыр жанагы майрамдар карата дем алып жатат экен деп ойлобоңуздар. Биз иштеп атабыз. Азыр дагы ар түрдүү маселелерди карап чыгып атабыз. Этият болуңуздар. Рахмат.